Бул ушул жатак бөлмөсү экен, бирок бул жатак бөлмө менен деле зал бирдей, экөөсү теңчи. Анан бул жак жуунуп тарануучу бөлмө, ванна. Да кеңири, баары сонун. Өзүңдүн үйүңдө тамак кылган аябай жакшы экен да, сонун экен. Мынтип карап, природаны карап, тамак жасап, жыргап калдык. Азыр эми баардык адам көчүп келе элек. Ошондуктан газды туташтыра элек азыр. Баары көчүп келгенден кийин анан газдарыңыздарды туташтырып беребиз деди. Ошол азыр эми электр жандырып, тамак биширип атамын. Азыр толтуруу менен убарабыз. Эми бул жерге ашканага эмерек жасатышыбыз керек. Баардык эле кыжалат болбойбу? Ушунча үй болушу болуп калды. Эми эмеректерди эмерең деле жасатып беребиз деп тамашалап күлүп атышат. Биринчи көчүп келип, анан жайгашып, көржөлөрүбүздү ордоруна коюп жайгаштырбай эле анан чарчап калыппыз. Уктадык, эртеси саар турсам, өзүмчө эле мындай мөрүмдөн бир оор жүк түшүп кеткендей болду да. Өзүмдүн үйүм деп турганда башкача сезимдер менен турдук. Спокойный, өзүбүздүн үйүбүз, өзүбүздүн жатак жерибиз деп, баягы кыргызда макал бар го. Не дейт, үңкүр болсо дагы үйүң болсун деп. Ошол эң таамай айтылган туура сөз экен да. Ошо аябай кыскасы сонун бактылуу күндөрүм өтүп атат. Динара Абдиева 4 балалуу жалгыз боо эне. Анын тоң улуунун мүмкүнчүлүгү чектелген. 19 жылдан бери агартуу тармагында эмгектенип келе жаткан каарманыбыз жакында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 2 бөлмөлүү батирге ээ болду. Буга чейин батирден батирге көчүп конуп жашап келген эне бүгүн өз үйүндө балдары менен чай үстүндө отурат. Батирге 25 миң, 30 миңден төлөдүк айына. Кээде таппай калган учурлар дагы болуп калат. Ошол айткан күнү бериш керек хозяиндерге. Ошол жерлерде кыйынчылыктар жаралды. Балдардын кийим-кечеси улут арасында. Эми ошол 3 балама атасы өткөнүнө жөлөк пул чыгат эле. Аларды өздөрүнө иштетем. Андан кийин ошо чоң баламдын көзүнөн группада андагы өзүнө акча, жөлөк пул акчасы чыгат эле. Мамлекеттен дагы булардын контракттарына жардамдар болду. Ошентип кызым балам дагы 3-4 курс болуп калышты. Балдар менен аябай эле кыйын экен да, батирлеп көчүп жүрүшчү. Алган айлыгыбызды ошо батирге берип, жеп ичкенде эми экономдоп, ошол сабыр кылдык, сабыр кылып, ошол күнгө жетип келдим. 2021 жылы ноябрда документтерин тапшырдым. Ал кезекте кагаз менен тапшырчубуз. Тапшырып, андан одобрение келди, сиз алганга уруксат деп. 22 жылы ушу март айында банкка барып кезекке койдум. Кезекке койгондон кийин анан кайрадан эле ушу колу менен арыз жаздым. Ушундай жалгыз бой балдарды өстүрөт экенсиз деп арыз жазыңыз эже деди. Ошентип социалдык жагыбыз каралып, тезирээк тийди окшойт деп ойлойм да. Эртең менен жеке менчик мектепте иштедим. Анан экинчи сменада ошо Макаренко мектебинде сабак берип иштедим. Эки жактан айлык жакшы алып, Кудайга шүгүр, кечээ дагы ушул ипотекага доход эсептегенде кеңири жетти да айлыгым. Анан апрелден баштап маянабыз 100%ке көбөйдү. Ушул министрликке, президентибиз Садыр Нуркожоевичке аябай ыраазычылык билдиребиз. Азыр эми айлыгыбыз кеңири жетет экен да. Азыр мен 60 миң айлык алсам, 31.800'дү мына ушул өзүм үйүмө төгөмүн. Өзүм үйүмө төксөм, калганы кеңири жетет экен. Ошол ыраазы болуп отурабыз. Аябай сүйүнүчүбүз, чек жок. Ошо чоң балам кичинесинде көзүнө
ушундай вирус түшүп калган экен да, карегине. Вирус түшүп калып, аны ошо 8 айлыгынан баштап ошо больница жүрүп, ар 6 ай сайын лечение алдык. Ал Западныйда баягы көзү Азиздер мектебинде окуп, ошол жер 9 класстан бүтүрдү. 9 классты бүтүрүп, анан ОШМУга соцработникке окуду. Азыр высшийга тапшырып, высшийда окуп атат. Ошол көзүнө ар дайым 6 ай сайын лечение алып турабыз. Азыр өзү иштеп, кошумча иштеп, окуусун өзү бүтүрүп, өздөрүн камсыздап калышты, Кудайга шүгүр. Кыйын жалгыз бой болуш, ушул даражага жетиш үчүн. Бирок турмуштагы ушул кыйынчылыктарым мен азыр мына өсүп өнүгүшүмө ушул чоң тарбия болот экен да. Бизди көзүбүздү ачып коет экен. Турмушта болуп өткөн окуялар. Азыр балдарым да аябай ушундай кылып сыйлашат. Акырында ушул бир батирди төлөй албай калып, эмеге общежитияга чыкканбыз да. Ал жер аябай ызычуу экен. Биринчи этаж экен, болуптур деп чыкканбыз ошол жерге. Чыксак свети жок экен. Ошентип ал жерде дагы кыйналып жашадык, ушу базардын үстүндө эле. Аябай ызычуу жер экен. Конечно, окуучуларын көрүп калып, эжеке ушундай жерде жашайт экен десе дагы уялат келсиң да. Азыр эми Кудайга шүгүр. Балдар деле мындай турмушка тарбияланып калат экен, жалгыз чоңойсо. Ушу балдарым азыр апа кыйналбай атасызбы, апа иш жериңиз оорубадыбы, ден соолугуңуз кандай деп ушинтип эме кылып турушат, сурап турушат. Анан өздөрү акча табат, иштешет. Кудайга шүгүр, азыр андай кыйынчылыктардан артта калды, кыйынчылыктарыбыз. Жалгыз бой эне бул күндү 5 жыл күткөн. Каарманыбыз батир алуу үчүн президентке кат да жолдогон. Эми мынтип өлүү да болууда. Ал батир аларын уккан күндү толкундануу менен эстеп, жашоосундагы оор күндөр артта калгандыгын айтууда. Эже саламатсызбы, биз госипотекадан чалып атабыз дейт. Өздамтип жатат элем диванда. Ыргып туруп эле, угуп атам дейм. Десем, сиз келе аласызбы бүгүн? Маяналарыңызды тердирип келиңиз деди. Бересиңерби дейм го? Десем, ооба эже беребиз сизге. Маяналарыңызды тердирип келиң, болушунча кайсыл жерлерде иштесеңиз, бир жер тазалап иштесеңиз деле, onun деле айлыгын тердирип келе бериңиз деп тамашалап күлүштү. Ой, рахмат эле рахмат дейм. Анан жеке менчик мектепке барып, директоруна барып, сүйүнчүлөп, ал жерден айлыгымды тердирдим. Анан шаардык билим берүү башкармалыгына келип, ал жерден айлыгымды тердирип, кабыл алып жазып атса деле, урушпаңго, чындап эле тиеби деп коем го. Десем, ой, эжеке, сизге тийген үчүн чалдык да деди. Анан анкетаны толтуруп, айлыктарымды тердирип, азыр эми ал түндүк тиркемеси деген аябай жакшы болуп калыптыр. Баягы мурдагы ошол жерден квартальныйдан справка алып кел, аны алып кел, муну алып кел. Бүт түндүктөн эле бардык маалыматым чыкты, бардыгын алып, булар каяктан билип алды деп коем. Чоң балаңызда неме бар экен дейт. Майыптыгы бар экен деди. Анан ооба деп эле таң калып, бардык ошо маалыматты алышып, документтерди тапшырып кеттик. Ошо барабанды айлантырып алсам эле ошо 5-кабат, 170 батир деп анан күлүштү алып, немени кагазын алып кеттик. Анан биринчи күнү келдик, президентибиз келип, аябай сонун жакшы сөздөрдү сүйлөп, каалоо сүйлөп, тапшырып кетти. Анан күлүштү алып, келдим, 5-кабатка чыгып келейтам. Ой, ушундай 5-кабатка чыгыш, лифтте келатып, мен аны бир 2019-жылы Бишкекке медиа сабаттуулук боюнча семинарга барган элем. Мен андай музыкасы бар лифттерге ошондо түшкөн элем да, чыгычы. Ошо келип, сонун кылыптыр лифттер дагы. Түшүп келсем батирлер ачык экен. Келип алып отуруп алгандан кийин өзүм кирдим да. Кирип анан оона кире беришти отуруп алып, бир сыйра ыйладым. Айнанай Кудай, сага үнүм жеткен экен деп ыраазы болуп.
Анан күлүштөп кеттик. Эртеси 2 күндөн кийин анан көчүп келдик. Сатылып кетип атыптыр, махинация болуп атыптыр, андай мындай деген сөздөр болуп атат. Бирок мен ага кошулбаймын. Себеп дегенде мен ошол катым, ошол 2022 жазылган катым ошол каралып, элдин мындай карап, социалдык абалын карап, жалгыз бойлорго, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдары барларга биринчи берилиптир. Рахмат президентибизге дагы. Мен бул күндү 5 жыл күткөнмүн. 5 жылдан бери аябай кыйын күндөрдү башыбыздан өткөрдүк. Азыр аябай өзүмдү бактылуу аял сезип отурамын. Ушул жерден эми мен баламды үйлөп, кызымды узатып, балдарымдын баарын ушул жакшылыктарын ушул үйдө көрсөм деп Кудайдан тилеп отурамын. Ушул жерде баардык кошуналарга дагы баарын ак өргөлүү болушу менен куттуктайм. Президентибизге дагы аябай чоң ыраазычылык билдиремин. Ушул мугалимдердин айлык маянасын сонун кылып көтөрүп берди. Эми демек биз дагы жаш жеткинчектерге жакшы билим берип, ушул Кыргызстанда кыйынчылык болбосо экен дейм. Ар бир жаран үйлүү болсун, ар бир жаран тилеген максатына жетсин. Демек баардыгыбыз ушу балдарга жакшы тарбия беришибиз керек. Анан ушул мугалимдерге айтарым, мындай жалкоолонбой балдарга жакшы билим беришибиз керек. Себеби баардык адам баласы, баардык иштеген бүт кесиптин баары мугалимдин колунан чыгат. Ушул баарына ыраазычылык билдиремин.